Коронавирустун экинчи толкуну башталышы мүмкүн деп жатышпайбы? Сиз андан коркпой элесизби? Эми корккондо эмне кылабыз? Буйруганы болот да. Биринчисинен деле эптеп чыгып кеттик. Биринчиге караганда азыр мындай экинчисинде биздин врачтарыбыз да опытный болуп калды. Өзүбүздүн дагы опытыбыз бар эми. Кантип коргонуш керек деп ойлойсуз? Кантип коргонгондо эмне? Баягы эле масканы тагыныш керек. Баягы эле колду уламдан жууп туруш керек, обработка кылыш керек. Ушу менен эле чыгабыз. Бет гийсиз элдер, мен маршрутта көптөр айтам, келечи бетиме алат да. Эмне үчүн бет кап кийбейсиңер деп. Бул дегенче азыркы премьер-министр или здравоохранение министричи эме закон чыгарыш керек да. Что элдер деме штраф төлөсүн. Ошондо элдер коркуп, акча төлөйм деп кийишет, туурабы? Антпесек бул оору деген жүрө берет, бул грипп экен. Өлүмдө калбадык, өлүмдөн, туурабы? Экинчи толкунунда эже коркпой атасызбы? Аябай коркуп атам мен, например. Өткөндө аман калдым, эмкиде өлүп каламмы деп корком, чындыкты айтыш керек. Возрасттагылар өлдү, канча сон адамдар өлүп кетти, туурабы? Эми сактанганды Кудайым сактайт деп сактаныш керек, корккон жокпуз. Сиз эмне үчүн мисалы азыр бет капсыз жүрөсүз? Биз кире помещенияларда кийип атабыз. Жумушка кирип атканда кийип целый день кийип жүрөбүз, а сыртка чыкканда мен кийген жокмун. Ошол экинчи толкундан алдын ала сактаныш үчүн эмнелерди жасаш керек деп ойлойсуз? Витаминдерди ичиш керек, иммунитетти көтөрүш керек, тазалыкты сакташыбыз керек. Эми оору любой момент болот го дейм, эми оору күздө постоянно ооруйт эл. Анан күздө болобу болбойбу точно айта албайм. Тек волнасынчы. Жугузбаш үчүн кантип коргонуп атасыз сиз? Мисалы, бет кабыңыз жок экен. Бет кап бар да, сумкада болчу да. Нет, я не боюсь, потому что я веду здоровый образ жизни. Много гуляю пешком, правильно питаюсь, овощи, фрукты. Так что я этого не боюсь. Болушу мүмкүн. Бирок тиленип атабыз мындай болбосун депчи эч кимге. Мен корккон деле жокмун, бул бирөөнү уже өттүк да биз. Биринчи толкун өтүлдү. Бул өзүн сакташ керек. Кантип сактап атасыз сиз өзүңүздү? Эми аны айтыш кыйын. Бул деген бет каптан эмес, үйдө отурса деле жукту да. Бул болсо деген вирусный оору болот. Бул деген суткасында деген 40 километр учушу мүмкүн. Биринчисин жеңгенден экинчисин да жеңебиз го дейм. Бирок жоготуулар болушу мүмкүн. Постоянно кол жууп, дезинфекция кылып турсак. Не знаю, бирок башталбай эле койсун. Өзүңүз бет кап тагынып жүрөсүзбү? Жок. Просто азыр бир жерге кириш керек болуп, ошол жерге сурап жаткан. Бет капты ошого эле алгам. Ал мындай сурабаса, сиз өзүңүздү коргош үчүн тагынбай элесиз? Жок, себеби биз кечке чейин колубуз менен кармайбыз мындай болуп. Мен ойлойм, мында наоборот, көбүрөөк бактерия бар депчи. Кабыл менен кармап андан көрө мындай кылып бул жерге түшүрүп алышаттан кайра мындай кылып, эмне кереги бар? Калып элечи. Ну да, коркобуз. Ал үчүн эмне кылып атасыз, мисалы, оорубаш үчүн? Ну, желательно общественное место көп барбайбыз, үйдөн чыкпайбыз. Вот сегодня только жумуш боюнча зар жумуш менен чыгабыз, а так и стараюсь тоже маска менен ходить в общественных местах, ошо. Экинчи толкуну болушу мүмкүн эмес да. Себеби дегенде уже бүт элдин баардыгы ооруп бүттү да. Негизи адам бул ооругандан кийин, коронавирустун ооругандан кийин организмде бул ошол эмеге ооруга каршы уже антиген калат да, кандачы. Ошол стойкий антиген бул баштапкы мурдагыдай оорушу мүмкүн эмес, мындай легкий симптом менен өчүп кетиши мүмкүн да. Прям мурдагыдай оору кыйынчылык болушу мүмкүн эмес. Сиз бар ооруганын кайдан билесиз? Мисалы, кайсы маалыматтарга таянып айтып атасыз? Мен маалыматтарга таянып айтсам, өзүм иштегем красный зонада. Анан кийин менин андан сырткары элдин көргөндөн сырткары дагы бул туугандарымдын баардыгы менин баш болуп баарыбыз ооруп бүттүк. Көп элдерден сурасам дагы айтышат, бүт үй бүлөбүз менен оорудук депчи. Мен оюмча ушул маалыматка таянып айтып атам да, баардыгы ооруду го деп. Коркуп атам. Ошондой болбош үчүн эмне кылышыбыз керек деп ойлойсуз? Мне кажется, укреплять иммунитет и запасаться лекарствами, улучшать больницы вот этими. Эми мисалы балдарыңыз үчүн азыр коркпой элесизби? Сиз дагы азыр бет кабы жок жүрүп атпайсызбы? Ооба, просто бул балам алып салып атат бет кабымдычы, түшүнбөйт да. Ну, приходится ходить в школу, потому что дома обучение это невозможно.